конфликт деген бул деген эки тараптын кызыкчылыктарынын баягы бири-бири менен кагылышы да. Конфликттен жакшы нерселер чыгышы мүмкүн да. Биздин көйгөйүбүз ушул болот, биз туура конфликт кылганды, конфликтке барганды билбейбиз да, конфликтти чечүүнүн жолдорун билбейбиз. Анткени мына бир эле ата-эне менен баланын ортосундагы конфликтти алып көрөлү. Бирок бул конфликтти башкалар менен дагы мындай ошентип чечкенди үйрөнсөк болот да. Мындай жолдору бар. Эң биринчи конфликт башталды. Конфликт башталган бул деген баягы стресс. Денеде адреналин пайда болот, гормондорчу. Анан кийин адреналин гормон пайда болду деген сөз бул деген мен азыр даяр турам, азыр бул жашоо мага кандай эмнени берсе дагы азыр мен жооп бергенге даяр болом деп калган сөз да. Ошону сезишибиз керек, билишибиз керек. Мурдубуз менен дем алып, оозубуз менен чыгарабыз. Анан өзүбүздүн денебизди байкап көрөбүз. Эмне болуп атат? Конфликт башталып, өөрчүп келатат. Жүрөк батыраак сого баштайт. Баягы кан басымы көтөрүлө баштайт. Бетин кызарып, колго эмелер баягы жүрөккө, мээге көп кан келе баштайт. Ошол моментте биз деген ойлонуп көрүшүбүз керек. Так. Стоп дегенди үйрөнүш керек да. Токточу. Мен азыр туура конфликт кылышым керек. Мен азыр туура чыгышым керек бул конфликттен. Эмне кылышым керек? Эгерде мына балаңардын ичине келип атат, балаңар особенно эгерде өспүрүм болуп калса, азыр эшикте тарс этип жаап чыгып кетет, же дагы бирдеме деп сүйлөп салат, сизге жакпаган нерсени айтат, же кылат. Биз түшүнүшүбүз керек. Биринчи, элди кое тургула, өзүңөрдү байкаш керек. Мен эмнени сезип атам азыр? Хорошо, өзүңөрдү байкап көрдүңөр. Андан кийин баягы тынчтанууга алып келиш керек өзүңөрдү. Мурдуңар менен дем алып, оозуңардан чыгарасыңар. Бир нече жолу ушундай кыласыңар. Анан ойлонуп көрүңүз. Жиниңиз келип атат, бирок өзүңүздү кармаганды үйрөнүңүз. Жиниңиз келип атат, бирок карап туруп, ошо адамды, балаңыз деп коелу, баланы карап, эмне болуп атат? Бул азыр эмнени сезип атат болду экен? Көзү кандай, эмнени кийип турат? Кол мынтип атабы, же жөн эле турабы? Бутун кантип атат? Тиги кийимин таза кийимби, таза эмеспи, чачын эмне кылып байлап алган? Ушундай көңүлдү башка жакка бура турган нерселерди байкай башташ керек. Ошондо сиздин тревога деп коет, стрессиңиз мейли азайып кетет да, азая баштайт. Сиз ошону карай баштайсыңар. Өзүңөрдү дагы мындай, өзүңөрдү сырт жактан караганды байкап көрүшүңөр керек да. Мен эмне болуп атам азыр? Мен азыр жакшы, мен чын эле кадимкидей өзүмдү токтотуп, ушуну жакшылап карап атам. Чын эле. Бул биринчи фазасы. Аны токтоттуңар. Андан кийин балага айтсаңар болот. Биз урушканда сен мынтип, анан сен тигинтип деп баштаганда, сен дегенди укканда, жаныбыздагы ошо урушуп аткан киши туура эмес реакцияга кетет. Ошондуктан биз деген өзүбүздүн сезимибиз жөнүндө айтыш керек. Мен азыр ушунчалык кайгырып турам, мен ушунчалык жиним келип атат, же мен азыр эмнени сезип атсаңар, ошо сезимди айтканды үйрөнүш керек. Мен абдан жаман болуп турам, сөз таппай калдыңар. Мен ушунчалык жаман болуп турам, анткени деген сен момундай кылып койдуң. Сен сабакка барбай коюп турсуң, эжең мага звонить, мен азыр ушундай жаман болуп атам, анткени эжең мага звонить этип, сени сабакка барган жок деп айтты, же жаман баа алды деп айтты, же тияктан бирдеме кылып коюп турсуң. Ошон үчүн мен ушундай жаман болуп атам. Ошондон башташ керек. Сен эмес, биринчи мен деп башташ керек. Анткени сен дегенде тиги адам жабыла түшөт дагы, андан ары урушканга даяр боло баштайт. А эгерде сиз айтсаңыз, мен мындай сезим болуп атам, мен ушундай жаман болуп атам, ошону берки адам көбүрөөк угат. Бул дагы эгерде биринчи жолу ушул нерсени колдонуп көрсөңөр, ал биринчи таң калат. Сизге билиндирбесе дагы ичинен таң калат да, эмне мынтип сүйлөп атат? Эмне болуп атат? Бул дагы мунун артында дагы эмне бар? Ошентип өзүңүз жөнүндө айтыңыз. Андан кийин суроо бериңиз. Эмне деп айта аласың? Ал бала дагы ошентип балаңарды дагы үйрөтүшүңөр керек. Биз негизи туура эле айтат, тарбиялаш керек балдарды эмес өзүбүздү. Анткени биз балдарга кандай угуп, кандай жакшы, кандай шумдук тарбиялай турган сөздөрдү айтсак дагы балдар аны укпайт экен. Балдар бизди карап турат экен. Бизди карап туруп, андан кийин бул мындай кылып атат, ушундай болуш керек экен. А биздин сөзүбүз аларга эч кандай маани болбойт экен. Ошондуктан эң биринчи
өзүңүздүн сезимиңизди айтыңыз, андан кийин баланын сезимин же жаныңыздагы ким менен урушуп атасыз, күйөөңүзбү, жолдошуңуз, дагы башка бирөө, жумуштагы начальнигиңизби же жумушта иштеп жаткан чогуу коллегаңарбы, ошентип үйрөнүш керек. Өзүңөрдү токтоткула, андан кийин тынчтанып туруп, тиякты укканга даяр болгула. Антпесеңер, конфликт биринин артынан бири жанагы тоодон түшкөн кардай болуп эле чоңоюп, анан кийин бири-бири менен урушуп дагы, чабышып да кеткен мүмкүн. Ошондуктан үйрөнүш керек да, конфликтти дагы туура алып барганды үйрөнүш керек.